Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздер менен ArrayList классы менен таанышабыз. Биз мурунку сабакта collection деген структурабыз же интерфейсибиз менен таанышканбыз. Негизи collection интерфейси list, queue, set деген атайын 3 түрдүү маалымат структурасына бөлүнүп кетет деп карадык жана ошондой эле list интерфейсин ArrayList, linked list, vector деген класстар мурастайт деп айтканбыз. Жана ошондой эле бүгүнкү өтө турган темабыз дал ушул ArrayList классы менен таанышабыз. Жөнөкөй тизмени колдонуу үчүн list интерфейси колдонулат. Ал collection интерфейсинин функционалдуулугун кеңейтет. ArrayList классы list интерфейсин колдонгон жалпы коллекцияны билдирет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, ArrayList массивге окшош тизме десек болот. Бирок андагы элементтердин саны так эмес. Негизинен биздин коллекциялардын баары Java util пакетинде же болбосо пакетинде жайгашкан. Аны биз импорттоп алалы. Import java.util. Биз буга чейин каалаган list деп туруп алсак болот. Мисалы list деген интерфейсибизди алсак болот же болбосо Java util пакетинин ичиндеги баардык функцияларды же баардык класстарды колдоно алуу мүмкүнчүлүгүн алыш үчүн биз жылдыз жаны коюп койсок болот жана бүтүрдүү чекит. Андан эмесе бизде list интерфейсин алалы жана бул жерге биз тибибизди беребиз. Мисалы string тибин алалы. Жана ошондой эле биздин листтин аты, мисалы names. Биз адам аттарын ошол жака коелу. Бир тизмени алалы. Бул жерге буга чейинки колдонгондой эле new ArrayList деген бизде Java util пакетинен импорттолгон бар. Жана ошондой эле өтүрлүү чекит. Бул жерде бизде бош тизмени түзүп берди. Жана бул жерге names.add деген функциябыз менен биз каалагандай маанини ыйгара алабыз. Биз буга чейин элементтердин маанисин ыйгарганбыз. Дал ошол сыяктуу тизмеге дагы каалагандай маанини ыйгара алабыз. Мисалы бул жерде Bob деп коелу. Жана ошондой эле кайра эле names.add Kate деп коелу. Жана names.add бул жерге Tom деп коелу. Жана дагы бир список кошолу. names.add Sam деп коелу. Жана биз бул жерден консольго бир бул names деген тизмебиздин ичинде салган бир данныйды алалы же бир атты ала турган болсок, анда бизге sout names. Бизде get деген функциябыз бар. Бул жерге өзүбүз каалаган индексти берсек болот. Бизде массивтерде дал ошол индекстер менен таанышканбыз. Тизмеде дагы дал ошондой индекстери болот. Мисалы үчүн бул жерде 0-чы элемент, 1-чи элемент, 2-чи элемент деген сыяктуу бул жерден get функциябыз менен дал ошол индекстерге жете алабыз. Мисалы бул жерге 0ду алып көрсөк, get 0 бизде 0дон баштап данныйларды алат дегенбиз. Анда бизде Bob дегенди чыгарып бериш керек. Көргөнүңүздөрдөй Bob деген биздин списокто чыгарып берди. Жана ошондой эле бизде set деген функциябыз бар. Бул жерде set деген функциянын жардамы менен биз каалагандай бир списокту алмаштыра алабыз. Мисалы бул жерде экинчи элементибиз Kate болуп турат. Дал ошол Kate'ти 1 деген анын индексин берип туруп, бул жерге жаңы маанини ыйгара алабыз. Мисалы бул жерге Алиса деп коелу. Жана дал ошол биринчи элементти алсак, бизге Kate эмес, Алиса деген данныйды чыгарып бериш керек. Анда функциябыз биздин программаны иштетип көрөлү. Мына көргөнүңүздөрдөй бизде бул set деген функция аркылуу анын ичиндеги тизмебиздин ичиндеги каалаган элементти алмаштыра алабыз же болбосо кое алабыз. Каалаган элементтин ордуна башка бир элементти кое алабыз. Жана ошондой эле бул жерде биз сиздер менен
size деген атайынның өлчөмүн бере турган функцияны да көргөнбүз. Мисалы names.size деген функция менен биз дал ушул биздин тизме канча тизмеси бар экенин көргөзөт. Мисалы бул жерде 4 деп бизде 4 элемент кошконбуз. Дал ошол 4 элементти чыгарып берди. Анын санын кайтарды. Жана ошондой эле биз эгерде бул списоктун баарын ала турган болсок, анда биз for each же болбосо for loop'ту колдонуп чыгарсак болот. Мисалы бул жерге for each'ти колдонуп биз дал ушул маалыматтарыбызды, дал ушул тизмебизди консольго чыгарып көрөлү. Ал үчүн for each string tipi менен ичиндеги бул жерге names деген контейнерибизди алабыз бул жердеги. Жана ошондой эле бизге консольго чыгарып бериш керек. Анда out name дегенди коебуз. Жана бул бизде консольго чыгарабыз. Мына көргөнүңүздөрдөй бизде Bob, Alice, Tom жана Sam деген тизмени чыгарып берди. Жана ошондой эле биз сиздер менен буга чейин contains деген функцияны карап көргөнбүз. Анда дал ошол функцияны бизде дал ошол листибизде кандай колдонобуз? Ал үчүн if деген биздин шарттуу операторубузду жазалы жана бул жерге names деген тизмебиздин ичинде contains камтуу дегенди билдирет. Мындайча айтканда жана бул жерге объектибизди беребиз. Мисалы бул жерде кайсы Tom дегенди камтыйбы деген, Tom деген атыбыз биздин дал ушул names деген тизмебиздин ичинде барбы деген суроону коелу. Жана эгерде бар болсо бул жерге консольго тизменин ичинде Tom бар деп чыгаралы. Анда биз тизмеде анда дал ушул нерсени биз иштетип көрөлү. Мына тизмеде Tom деген ысым кездешет дейт. Демек биздин дал ушул names деген тизмебиздин ичинде Tom деген ат бар экен. Анда дал ошол биздин тизмебиздин ичинен элементтерди же ичиндеги объекттерди кандай өчүрүү керек экенин сиздер менен чогуу көрөлү. Ал үчүн names.remove деген биздин атайын функциябыз бар. Муну дагы мурунку сабакта сиздер менен көргөнбүз. Remove'дун ичине биз каалагандай эле бир маанини берсек болот. Объекти мисалы үчүн бул жерге Alice берели. Анда эмесе бизге дал ушул Alice'ди өчүрүп туруп, анан кийин бизге данныйларды чыгарып берет. Анда эмесе бизде remove болгондон кийинки тизмени кайра чыгарып көрөлү. Ал үчүн string биздин name деген өзгөрмөбүздүн ичинде names деген контейнерди алалы жана анын ичинде out name'ди чыгарып беришибиз керек. Бизге дал ушул учурда Alisa деген элементибизди өчүрүп, бизге Bob, Tom жана Sam деген атайын тизмебиздин ичиндеги данныйларды чыгарып бериш керек. Мына көргөнүңүздөрдөй Bob, Tom жана Sam деген элементтерди чыгарып берди. Ал эми Alisa деген биздин Alisa деген объектибизди өчүрдү. Дал ошондой эле өчүрүүнү биз индекс аркылуу дагы жасасак болот. Мисалы remove деп туруп ичине бир индекс берсек болот. Мисалы экинчи элемент. Экинчи элемент биздин учурда Sam болуп турат. Дал ошол Sam'ды биздин списоктон өчүрүп бериш керек. Мына көргөнүңүздөрдөй Sam'ды биздин списоктон өчүрдү. Анда эмесе сиздерге тапшырма. Бул жерде Армения, Кыргызстан, Россия, England, Куба, Франция, Австралия, Беларусь, Бахрейн, Ангола деген мамлекеттердин аттары бар. Дал ушуну тизмеге киргизиңиздер.
Жана ал жерде бардык B тамгасы менен башталган мамлекеттерди тизмеден өчүрүп консолдон чыгарып бериңиздер.